Айткым келгени, намаз жок адам кандай жашайт? Мен билбейм да, бир эс акылым менен сиңире албайм да. Неге дегенде намаз кээде кечигип атканда, кээде бир уктап калып, дагы башка нерсе болуп, каза болуп калганда ушундай жүрөк эме болот да, сарсанаа болуп. А намаз окуганда мейли 5 мал болсо деле, 5 малдын аралыктары бар да. Мисалга бешимден асырга, асырдан шамга деген ортолук бар. Мына ортолуктан намаз убактысы киргенге чейин тиричилик менен башка менен алек болуп атып, мындай адам чарчайт. Руханий абалдан, ой менен ойго чөгөт. Анан намазга келип, намазын окуганда көкүрөктүн кысылуусу ачылып, мындай бир кыйынчылык менен үшкүрүнүп дем алып аткан жеңил демге айланып, мындай бир жашоо сумоктой, азыр сумок деген мода болуп атпайбы, сумоктой болуп, бүдөмүк болуп атканда намаздан кийин ошол нерсе тунук көрүнүп калат. Муну сөз менен айтып жеткире алгыс. Муну сөзсүз адам 5 мал намазын окуганда эле жөн эле жанагындай физиоратка кылып эле окуу эмес. Ыклас менен, ниет менен, жараткан ыраазы боло тургандай хушу хузу менен окуп туруп, Аллах кабыл кыла турган болсо, ушундай бир жан дүйнөнүн рахаты болот. Туугандар, ал рахат, ал шыпа эч бир жерден табып болбос. Ошондуктан да жаратканыбыз айткан, адамдарды, жиндерди мен өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым деп. Туура, Чубак Уста сабагында айткандай, бул дүйнөдөгү насибеңди да унутпа. Дүйнө менен акырет бул куштун эки канатындай. Эгер бирөөсү аксаса, бирөөсү. Пайгамбарыбыз айтат, эгер силер ашкере бир кедейчиликке батып кете турган болсоңор, барып капырчылыкка барасыңар. Неге? Анткени башкаларга муктаж болуп отуруп, айла жок ошолордун айтканын кылып, ошолор көрсөткөнүн сүйлөй турган деңгээлге жетип каласыңар деп, ашкере да андай кедейчиликтен тыйган. Бай болуп зекет берүүгө биздин эң негизгиси 5 парызыбызда бар. Ажылык, зекет бул бир гана колунда бар бай адам гана. Демек, динибиз бай болуп жашаганга, бардар жашаганга дагы үгүттөйт экен. Ошол кайра сөзүмө кайта турган болсом, эң жашоонун маңызы, эң негизи бул намазда. Билбейм, мен намазы жок жашоону элестете албайм. Элестете албайм. Неге дегенде, намазсыз адам кыйналат, сыгылат. Багытсыздыкта акчасы деле бар, үйү деле бар, үй бүлөсү деле бар, бирок бир көкүрөктөгү бир нерсе толбой, жанагы адам мындай бир куса менен, сыгылуу менен жашоосун өткөрө берет. Ошол нерсени бир гана жаратканга таянуу ордун толтурат экен. Ар бирибиз Алла ыраазы боло турган жолдо жашап, бул дүйнөдөн өтүүгө насип кылсын. Бул дүйнөдө конокпуз. 50 жылда жер жаңы, 100 жылда эл жаңы. Бүгүнкү барлар бир 50 жылда, 100 жылдын ар жагында көбүбүз жокпуз. Бизден кийинки муундар келет. Аларга жакшы адеп ахлакты мурас кылып калтыралы.